Жылкынын дагы түрү көп. Биринчиден, эгерде жылкыны сен минемин үйдө кызмат кылам деп алган болсоң, зекет бербейсиң. Минип жүргөн мамеге жылкыга зекет берилбейт. Же болбосо сен алдың аны кызмат кылдырам деп үйдө. Чөп ташыймын, суу ташыймын, жер айдаймын деп алдың, ага дагы зекет берилбейт. Же болбосо жылкың бар, үйдө багасың, жыл бою үйдө багасың. Көчөгө минесиң, улакка минем дейсиң, бирдеке минем дейсиң мисалы. Ага дагы зекет берилбейт. Жайытта жүргөн, үйүр менен жүргөн жылкыга зекет берилет. Абу Ханифа рахматуллахи алейхи мазхабында берилет. Сахибейн берилбейт деген, бирок фатва Абу Ханифа рахматуллахи берилген. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи доорунда арабтарда мындай жылкы болгон эмес, арабтарда болгон эмес. Хазрат Умар разыяллаху анху доорго келгенден кийин, футухат мусулман мамлекет чоңойгондон кийин, Хазрат Умар разыяллаху анху жылкыга берилет деп өкүм чыгарган. Ар бир жылкыга не деген 40тан бирине же 1 динар бересиңер деген. 1 динар же баасынын 40тан бирин бересиңер деген. Ошон үчүн Ханафи мазхабында бизде Абу Ханифа рахматуллахи мазхабы негизинде жылкыга дагы зекет берет. Буга дагы шарт баягы 6 айдан көп жайлоодо оттосун жана не болуш керек? 1 жыл айланыш керек. Жана баягындай эркеги дагы ыргачысы да болуш керек. Танасур дейт, көбөйтүш үчүн болот. Үйүрү бар, айгыры бар, беси бар, чогуу жүрөт. Ушундай жылкылар болуп аткан болсо, анда жылкыны эсептейт дагы не кылат? Жалпы сумманы эсептеп туруп, 40тан 1 баасын берсе да болот. 1 динарды берсе да болот. Аны билбесе, бир эле жылкы эмес, жалпы жылкысын алат дагы канча сумма? 1 миллион мисалы жылкысы бар. Ошол 1 миллион суммадан 2,5%, 40тан 1 эсептеп туруп, зекетин берет. Бул жылкынын зекети.